Театрдын эмгек жамааты бул күндү көп жылдан бери күтүп келген. Буга чейин театрдын туруктуу орду жок болчу. Жаңы имарат болсо аларга мындан 1 жыл мурда убадаланган жана андан бери оңдоп түзөлүп, даярдалып келди. Бүгүн шаар күнүнө карата ал ачылып отурат. Артишке баргандан бери Амантур Абдрасул уулу театралдык окуу жайды аяктап, актерлук кесипти аркалаганына 1,5 жыл болгон. Ал иштегенден тарта ар кандай жерге баш паник кылып келгенин айтат. Жаш актёрдун айтымында театрдын курамында жаз менен комуз тобу болуп 80ге чукул адам эмгектенет. Бүгүн алар имараттуу болуп жатканына кубанычта. Мен келгенде эмеде иштеп аттык. Орус драма театры бар, ошо Орус драма театрында арендага алышып, спектакльдерди айына 2 жолдон 3 жолдон анан аяктан кыйналып квартирада жүргөндө эле акырын киребиз, акырын чыгабыз. Ошентип жүрүп мына Кудай буйрса бүгүн бизге мондой жакшынакай здание өрүп театрды ачылып отурат. Бул шаардык театр мындан 20 жыл мурун кыргыз эл артисти Арсен Умуралиев тарабынан негизделген, бирок эч качан анын өз имараты болгон эмес. 20 жылдан бери башкы биздин базабыз, театрдын базасы библиотека Чернышевкада актовый залында ойночубуз. Ал жерде биз 15 жыл ойнодук. Ал жер аренда сыяктуу болчу да. Анан бул имаратты алгандан кийин ал жерден чыгып, убактылуу диалог деген биздин шаардык клубда турдук, убактылуу. Анткени бул жер ремонт бүткөнгө чейин 3 жыл ошол жерде жүрдүк. Анан мына бүгүн буюрса 1 жылдын ичинде ремонтубузду бүтүп беришти. Шаар бийлиги Свердлов райондук администрациясынын жыйындар залын театрга алып берип, 15 миллион сомго жакын каражат жумшап, артисттерге шарт түзүп берди. Жаңы маданий очок шаардын борборунан орун алган. Биз шаардагы болгон бүт ушу маданий имараттарды, музыкалык мектептерди баарын тең баягы көзөмөлдө карап турабыз. Проблема жок. Дагы жаңы мектеп куралы деген оюбуз бар. Жалпысынан бул маданиятка сөзсүз түрдө көңүл бөлүш керек. Учурда театр труппасы Александр Грибоедовдун акылдан азап аттуу белгилүү пьесасын коюуга даярданып жатат. Ал үчүн Орусиядан Татьяна Захарова деген режиссер атайын чакыртылган. Оюн көрүүчүлөргө ноябрдын башында тартууланат. Театрдын көркөм жетекчиси Айгүл Умуралиеванын айтымында Грибоедовдун чыгармасы боюнча оюндун коюлушу Чацкийдин ролун Борбор Азияда биринчи болуп жараткан Арсен Умуралиевдин 80 жылдыгына арналат. Уланбек Диканбаев, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1 канал.